көп койдот көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыздарбы? Сиздер жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын көрүп жатасыздар. Шашылыш билдирүү. Метеорологиялык кызматтын билдирүүсүнө таянсак, Керемет айылында кар көчкү жүрүшү күтүлүүдө. Жана биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнөн бул маселе боюнча интервью алганбыз. Аба ырайынын бузулушу жана тынбай жааган каардын айынан кар көчкү жүрүшү мүмкүн болгондуктан айылдын баардык жашоочулары чоң коркунучка кабылышууда. Ошондуктан баарысы бул жакты таштоого даяр болушу керек. Кар көчкү биздин айылдабы? Ооба, кайгы жокту. Кар көчкүдөн баары эмнеге мынча коркушат? Анткени кар көчкү көп кырсык алып келет. Тоолордон түшүп келатып, кар биздин айылды басып калышы мүмкүн. Бирок биз айылыбызды коргоп калыш үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз. Мындай, келгиле, тезинен баарын чогулушка чакырып, анан өзгөчө кырдаалга даярданып башташ керек. Мен да силер менен барам. Мен дагы тезинен Актан менен чогулуш жасашым керек. Демек сен дагы кар көчкү жөнүндө уккан турбайсыңбы? Атамдар эртең менен түн бери ушул жөнүндө сүйлөшүп атышат. Тигине дагы эле айылдагылардын баары талкуулап атышат. Сенин оюңча, ошол кар көчкү кандай болот? Мен ал жөнүндө такыр ойлонгон да жокмун. Аны да ойлоп отурамбы? Ал момундай чоң, анан кардан болсо керек. Анан дагы ал абдан коркунучтуу урулдаса керек. Ал кандай коркунучтуу? Басканы болсо момундай болуш керек. Ал кайда баратат? Кайда болмок эле? Биздин айылга да. Актан, сен кайда кеттиң? Бул жакта эле мен. Эмне кыйкырып атасың? Көчкү угуп калышы мүмкүн да. Тезирээк андан жашынып калыш керек. Жок, Актан, биз жашынсак болбойт. Биз аны токтотушубуз керек. Кантип токтотобуз? Чынымды айтсам, мен андан коркуп атам. Эми коркуп эмес, кичине эле чочулап атам. Менин оюмча, ал кар көчкү андай деле коркунучтуу эмес. Жөн гана биз аны таап, анан биздин айылга барбай эле кой деп көндүрүшүбүз керек. Чын эле, тигине айланада канча көп жерлер бар. Тоого же токойго деле бара берсин. Чоңдор кандай күлкүлүү. Тигил жакта эмнени эле кечке сүйлөшүп атышат. Жөн эле барып сүйлөшүп көрсө болот да. Эгер ал макул болбосо, мен кар менен ушундай бир урам дейсиң. Дагы досторбуз деп коюшат. Койчу эми, биз атайлаган жокпуз да. Биз менен барасыңбы? Дагы эмне? Мен силерге таарындым. Актан, андай жүр кеттик. Өзүбүз эле барабыз. Силер каяка? Биз кар көчкүнү издегени баратабыз. Чын элеби? Мен кар көчкү менен таанышканды кыялданып жүрчүмүн. Ал эмне экенин сен билесиңби? Жок. Жолдон айтып беребиз. Ой! Акылай, сен эмне дароо токтоп калдың? Бирдеме болдубу? Болгондо да кандай болду? Биз кар көчкүнү кантип табабыз? Анын жашаган жерин билбесек. Жүргүлө анда үйгө кеттикпи? Түшкү тамактын да убагы болуп калды. Үйгө! Биз үйгө кеттик. Бул жакта кыйкырып жана ызуу болгонго болбойт. Балдар, силер бул жака кайдан келип калдыңар? Бул жер коркунучтуу аймак. Бул жакта кар көчкү күтүлүүдө. Мындай, тезинен машинеге түшкүлө. Кандайча көчкү жетейин деп калдыбы? Силер кар көчкү деген эмне экенин билесиңерби? Ооба, билебиз. Ал чоң, моментип басып, анан ырылдайт. Жок балакайлар, кар көчкү жансыз жана ал такыр силер элестеткендей эмес. Анда айтып бергилечи, кар көчкү кандай болот? Мен силерге көргөзүп да бере алам. Мен кар көчкү түшкөнүн көргөм жана өзүмдүн телефонума тартып да алгам. Кар көчкү тоонун чокусунан тайгаланып же кулап түшкөн калың кардын салмагы.
мен сизди бир жерден көргөндөй болуп атам. Ошондуктан баарысы бул жакты таштоого даяр болушу керек. Жанагы телевизордогу сиз болчусуз да. Анан сиз кар көчкү жөнүндө айтып жаткансыз, Ооба, бул кырсыкка даярданыш үчүн биз силердин айлаңарга атайын келдик. Мен Аман байке боломун. Таанышканыбызга кубанычтамын. Менин атым болсо Акылай. А булар менин досторум Актан жана Такай. Мен да силер менен таанышканыма кубанычтамын. Акылай, Актан, Такай. Байкашыма караганда силер эр жүрөк экенсиңер. Бирок силер түшүндүңөр да, кар көчкү менен сүйлөшүүгө болбойт. Ошондуктан эвакуацияга даярданыш керек. Эвакуация деген эмне? Эвакуация бул кар көчкү түшүшү мүмкүн болгон жерлердеги үйлөрдү же аймактарды тезинен таштап кетүү. Таштап, анан кайда барыш керек? Кар көчкү түшчү жактан алыс жерден бийигирээк жер таап, ошол жакка чыгып алып чоңдорду жардамга чакыруу керек. Ал жерде жардам келгиче күтө туруш керек. Эгер көпкө чейин күтүш керек болуп калсачы? Ошондуктан эвакуация тууралуу алдын ала айтышат. Ага даярдануу керек. Кантип даярданыш керектигин бизге үйрөтөсүзбү? Албетте, баардык керектүү буюмдар салынган баштыкты алуу керек. Жылуу кийим, кошумча батарейкалар менен жарык кылгыч, бут кийим, суу жана тамак ашты алабыз. Анан дагы ата-энелер документтерди жана дары дармектерди алышы керек. Келгиле, баарыбыз чогуу дагы кайталайлы. Жылуу кийим, кошумча батарейкалар менен жарык кылгыч, бут кийим, суу жана тамак аш. Анан дагы ата-энелер документтерди жана дары дармектерди алышы керек. Эгер көчкү түшчү жерди таштап кете албасаңар, анда тезинен жакын жердеги бекем имаратка, жер төлөөгө, асканын урчугуна же бекем бактын артына жашынуу керек. Эгер жашынганга жер жок болсо, жерге жата калып, колуңар менен башыңарды калкалап, тизеңерди ичиңерге бүгүп алгыла. Келгиле, баарыбыз дагы бир жолу кайталайлы. Эгер кача албасаңар, анда жашынуу керек. Жакын жердеги бекем имаратка, жер төлөөгө, асканын учуна же бекем бактын артына. Эгер жашынганга жер жок болсо, жерге жата калып, колуңар менен башыңарды калкалап, тизеңерди ичиңерге бүгүп алгыла. Азаматсыңар, эстеп калыптырсыңар. Билесиңерби, эмне эң маанилүү? Көбүрөөк тамак ашалуубу, баштыкка эң жолу күрмөнү салуубу? Эң негизгиси ызы чуу болбой, сабырдуу болуп, кыйкырбай, ыйлабай жана дайыма ата-энеңердин айтканын угуш керек. Түшүнүктүү. Уктуңарбы балдар? Эч бир ызы чуу болбой, сабырдуу болуп, кыйкырбай, ыйлабай жана дайыма ата-энебизди угуш керек экен. Мына менин ийиме да келип калды. Эң сонун эми силердин ата-энеңерди табуу гана калды. Түштүк. Ой, тиги жактагы ким? Каякта? Такай, сен эмне коркуп кеттиңби? Бул менин эң ишенимдүү досум, Борсулдак. Биз аны менен көптөн бери чогубуз. Жана өзгөчө кырдаалдар учурунда көп адамдарга жардам бергенбиз. Борсулдак, булар болсо эми биздин досторубуз. Бул Акылай. Салам, Борсулдак. Актан жана Такай. Кел колуңду, таанышабыз. Баарыңарга салам. Силер сөзсүз достошуп кетесиңер. Актан, карасаң, биздин ата-энелерибиз. Силер кайда жүрдүңөр? Биз силерди баардык жерден издедик. Биз кар көчкүнү издеп кеткенбиз. Анткени биз аны тирүү экен деп ойлогонбуз. Бирок эми биз билебиз, кар көчкү тоодон түшкөн чоң тоодо кар экенин. Балдарды үйгө жеткирип келгениңизге чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Бирок бизде эвакуацияга абдан аз убакыт калды. Ошондуктан керектүү гана нерселерди чогултуп, айылдын четинен 1 сааттан кийин жолугалы. Башталды окшойт. Ой, тигил ким?
Такай аны кар менен басып кала жаздады. Такайга эч нерсе болгон жокпу? Ал абдан коркуп кетсе керек. Такай жайында ал жабыркаган жок. Анткени ал өз убагында эмне кылышты ойлоно калды. Кар көчкүдө эмне кылышты бизге айтып бергениңиз жакшы болуптур. Такай болсо баарын эстеп калыптыр. Азыр куткаруучулар Такайды кардан алып чыгышат. Айыл катуу деле талкаланган жок. Анан биз кечинде ал жака кайта алабыз. Айылды кардан тазалоо керек. Мына көрдүңөрбү? Өзүбүздү кантип алып жүрүштү билгендиктен биз баарыбыз кар көчкүдөн аман калдык. Анан дагы биз балдар менен бул эрежелерди эстеп калдык. Достор, келгиле, кар көчкүдө эмне кылыш керектигин кайталайбыз. Атайын жабайган сумкаларды алыш керек. Өзүчө болуп ыйлабаш керек. Үйдө атаң, апаң жок болсо, эшикке чыгып, чоңдорду жардамга сураш керек. Бекем бактын артына жашырыш керек. Эми бизге кар көчкү коркунучтуу деле эмес. Бүгүн абдан оор күн болду. Биз силер менен кар көчкү деген эмне экенин билдик. Эң негизгиси андан кантип сактануу керектигин билдик. Анан биз баарыбыз аман калдык. Анан дагы Аман байке жана Борсулдак менен достоштук. Эң негизгиси силердин айлыңар көп жабыркаган жок жана баарын калыбына келтирүүгө болот. Эми урматтуу достор, эртең көрүшөбүз. Сак болгула.